Баткенге чектеш аймакта тажикстандык аялга ок атылды. Өкүлчүлүк окуяга кыргыз жарандарынын тиешеси жок экенин билдирди. Кыргыз-тажик чек арасында Кыргызстандын жарандары тажикстандык аялга ок атышы мүмкүн деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү билдирди. Алдын ала маалыматтарга караганда бүгүн 29 декабрь күнү саат 14:30 чамасында Кыргыз-тажик чек арасындагы Көк Таш чек ара заставасынын аймагында Дахма участкасында тажикстандык 1970-жылы туулган аялды белгисиз адамдар бергинчилик куралы менен атып кетишкендиги тууралуу маалымат түшкөн. Болжолдуу маалыматка караганда тажик тарап аялды Кыргызстандын жарандары атышы мүмкүн экенин айтышкан. Аталган маалымат боюнча саат 14:40 эки өлкөнүн райондук ички иштер бөлүмүнүн башчылары жолугушуу өткөрүшкөн. Кыргызстан тараптан полковник Төлөнбаев окуя болгон жерге жөнөп кеткен. Бирок кыргыз тараптан эч ким ок атылганын уккан эмес жана ок тийген адамды дагы көрүшкөн эмес. Азыркы мезгилде Кыргыз-тажик чек арасында абал туруктуу, эл чогулган жок. Алдын ала маалыматтар боюнча Тажикстандын Исфарадагы чек ара кызматынын өкүлү Кыргызстандын чек ара кызматына телефон чалып, ок тийген Тажикстандын жараны Исфара шаарынын ооруканасында экенин билдирген. Ал эми өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү бүгүн 29 декабрда Тажикстандын Исфара районунун басма сөз катчысы Ихпол Тешаевдин тажик жаранына кыргыз жараны ок чыгарган деген социалдык тармактарга жарыялаган маалыматы чындыкка дал келбейт деп билдирди. Алдын ала такталган маалыматтарга ылайык окуя Тажикстандын аймагында катталган жана ал тажик жарандарынын ортосундагы үй бүлөлүк чыр экени белгилүү болду. Бул окуяга кыргыз жарандарынын тиешеси жок деп айтылат өкүлчүлүктүн маалыматында. Маалымат булагы Турмуш КЖ сайты.